Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү видеодагы баарыңыздар үчүн пайдалуу болот деген ойдомун. Андыктан чогуу болуңуздар. Бүгүнкү күндө тилекке каршы оорулуулар ушунчалык көп, эмнеликте алардын саны дагы да көп болот деген ойдомун. Себеби сиздер ушул өзүңүздөр чалдыккан оорулар менен көптөн бери ооруп келатасыздар жана мындан ары деле айыгып кетишиңиздерге ишене бербейсиздер. Жана сиздерге жаңы оорулуулар дагы кошулат. Ошонун аркасынан көбөйгөндөн көбөйө бересиздер. Албетте бул жаман нерсе. Бул маселеде врачтардын деле кайсыдыр бир деңгээлде күнөөсү бар деп ойлойм. Мисалы үчүн кайсы бир врач давление менен ооручу болсо, ал өзү дагы дары ичет жана ушул оору анын акыркы күнүнө чейин ага ушул жанаша жүрөрүнө ишенет жана башкаларды дагы ушуга ишендирет. Натыйжада халктын негизги катмары ошол врач ойлонгондой ойлонот. Натыйжада ушул өзү кандай гана оору менен оорубасын, андан айыгып кетерине үмүт деле кылбайт. Болгону кыйналган учурларында ушул врачка кайрылып турат. Жана көпчүлүк кайрылбай дагы коет жана альтернативалык жол издеп баштайт. Молдого барат, бакшыга барат, анан дагы табыптарга барат, алардын айткандарын кылат. Акыры түбү ден соолугун талкалап кайра врачтарга келет. Бул учурда оорунун стадиялары өтүшүп кеткен болот дагы, айыктырууга дагы кыйын болуп калат да. Ошон үчүн мен эмнени айтмакчымын? Эгерде сиз кандайдыр бир оору менен ооруп жүргөн болсоңуз жана андан толук айыккыңыз келсе, анда биринчи өзүңүз чечим кабыл алышыңыз керек. Кандай чечим десеңиз, бул албетте айыгуу чечими. Анткенин себеби, эгерде сиз ушул врачка ишене турган болсоңуз, ал сизди айыгасыз деп айтпайт, ооруну жакшы кылабыз деп айтат. Жана ушул убаданы берген башка адамдар болсо, сизден пайдаланат, өзүнүн ушул капчыгын калыңдатуу үчүн. Жанагынтип витаминдерди сатып, микроэлементтерди сатып, өзүнүн пайдасына иштетет. Сиздин болсо ден соолугуңуздун ага кызыгы жок. Ошол себептүү ушундай бир чырмалышкан токойдон чыга албай жүрө бересиздер. Эми мындай учурдан, мындай кыйынчылыктан кантип кутулабыз? Ар бирибизде тандоо мүмкүнчүлүгү бар экендигин унутпайлы. Чындыгында медицина көбүнчө байкоочу эле кызматты аткарат да. Сиз кайсы гана оору менен ооругаңыз, сиздин ооруңуздун стадиясын, оорунун эмнеден келип чыккандыгын жана алдыда дагы эмнелерди болоорун гана сизге болгулуп бир айтып берет. Чындыгында ошол сиздин жакшы болуп кетишиңизге анчалык үмүт бере бербейт. Ошол себептүү эч кимге ишенбеңиз, ошол катары врачтарга дагы ишенбеңиз. Кандай багытта? Ал сиздин ушул ооруңуз бар экендигин тастыктап жана ушул оорунун келечеги жөнүндө айткан сөздөрүнө анчалык маани бере бербеш керек. Себеби мен эмес, баарыңыздар эле угуп эле жүрөсүздөр. Мисалы, цирроздун дарысы жок, бирок ушул оорудан айыгып кеткен адамдар бар. Бул гана эмес, мындан дагы жаман оорулар менен ооруп, бирок толук айыгып кеткен адамдар өтө көп. Бул эмнеден кабар берет? Бул официалдуу медицинадагы алсыз экендигинен кабар берет. Албетте эми азыркы ушул акыркы убакыттагы ушул сиздин айыкканга болгон жардамчыңыз, чоң жардамчыңыз медицина бойдон кала берет. Бирок сиз түшүнүшүңүз керек, медицина толук чечим эмес. Адам өзү чечим кабыл алып, айыкканга, андан кийин медицинаны ошол багыттагы бир колдонуп, врач жазып берген дарыларды, айткан сунуштарын кошумча колдонуп, ошол эле учурда өзүңүз дагы ооруңуздан толук айыгып кеткенге
аракет кылышыңыз керек. Биринчи кезекте ишениш керек. Өйдө да айтып өттүм, чууда бар нерсе, айыккандар бар. Ушул нерсени максат кылып коелу. Кичинекей дагы күмөн кылбайлы. Ушул күмөн сизди талкалайт. Жараткандын мээримине ишенип, жана андан сурап, ага таянып аракет кылайлы. Кантип аракет кылабыз? Өйдө да айтып өттүм, сизге эң чоң жардамчы бул албетте медицина. Бирок ар бир адамдын өзүнүн акылы бар. Ушул акылын колдонуп, өзүнүн денесин тыңдап, ал эмнеге муктаж, ал эмнеден тажаган, ушуларга маани бериш керек дагы. Анан айыгууга өз алдынча дагы аракет кылыш керек. Эми өз алдынча кантип аракет кылса болот? Биринчи кезекте да айтып өттүм, жараткандан сурайлы, кайра сурайлы, тажабайлы сураштан. Анан нанды дагы ушул шпа деп жейли, сууну дагы шпа деп ичейли, абаны дагы шпа деп жутайлы. Анан кыймыл аракетти дагы ушул шпа деп басайлы. Анан анча мынча тердеп жумуш кылайлы. Ушул нерсе дагы денедеги уулуу нерселерди чыгарып салсын, тери аркылуу деп бир чарчап иштеп турайлы анча мынча. Бул сиздин аракетиңиз болот. Жана үзгүлтүксүз билим алышка умтулуш керек да. Үзгүлтүксүз өзүңүздүн ооруңуз жөнүндө ошол ар тараптан бир маалымат издеш керек. Сиздеги оорудан айыгып кеткен адамдар тууралуу маалымат издеш керек да, ар тараптан. Мен жакында эле бир маалымат угуп калдым. Ошол азыр эстегенде айтып коеюн. Араңыздарда ушул бөйрөк ооругандар бар. Жана ушул бөйрөк ооруларынын дагы түрү бар албетте. Жана биологу чыккандар бар го, биолог 1000 болот, 2000 болот, 3000, 4000ге чейин. Мен 4500 миллилитр ошол биолог чыккан адамдарды дагы укканмын, көргөнмүн, өзүм анализдерин, дарыланган учурларым болгон. Албетте биолог түшөт, бирок ал кайра көтөрүлөт да. Ошентип олтуруп адам өтө алсырап калат, жана айыгышына алар дагы ишенбей калат. Жакында эле бир фактын угуп калдым. Ушул биологдон таптакыр айыгып кетсе болушу мүмкүн экендигин. Кантип дейсиздерби? Демек, ушул бөйрөктөн, ушул сарыдан биолог чыгып жаткан болсо, андан толук айыккыңыздар келсе, эмне кылыш керек экен? Сары жыландын өтүн ичиш керек. Сары жыланды тутасыз, өтүн аласыз, дароо жутуш керек. Артынан бир аз суу жутуп койсоңуз болот. Ушуну бир эле жолу, балким 2 жолу кандайдыр бир аралык менен ичүү болсоңуз, сиздин ушул биологуңуз нөлгө түшөт жана сиз башка бөйрөк оорусун билбей каласыз. Бул албетте ошол медицина аркылуу бир тастыкталган, текшерүүлөрдө текшерилген бир жыйынтык эмес. Бирок өйдө да цирроздун мисалында айтып өттүм. Адамдарга үмүт жок болуп калат, бирок айыгып кетет. Ошол сыңар эле ушул өнөкөт бөйрөк оорусунан дагы жыландын өтүн ичип айыгып кетсе болот экен. Болгон сары жыландыкын бир канча мисалдарды уктум. Сиз дагы балким ушуну колдонуп көрөсүз. Жана ушундай эле көп оорулардын эмнеси бар, шпасы бар. Аны издешибиз керек. Аны кантип издешти, эми өзүңүздөр бир ойлоп көрүңүздөр. Анан маалыматты издегенде жанагыдай өйдө да айткан анча мынча нерселерди маани берип коюш керек. Мисалы, сизге айыкканга 100% үмүт берген маалыматтарды интернеттен көрсөңүздөр, ишенбей эле коюңуздар. Ал маалыматтар болгону сиздердин чөнтөгүңүздөрдү бир аңтарганынын аргасы эле болот да. Ошон үчүн андай маалыматтарга ишенбеңиздер. Кандай маалымат издеш керек? Ар ким өзүнүн оорусу менен ооруган адамдарды демек чогултуш керек да өз алдынча. Анан ошол ар бир адам
кичинекей болсо дагы ой айтат. Ошолорду чогултуп жазып, балким бир акырында энциклопедия болуп калат да сизде. Жана ошолорду колдонуп, Кудай буюрса, айыгып кетесиз. Бүгүн ушуларды айткым келди сиздерге. Жана ошол айтылгандар боюнча сиздердин ойлоруңуздар болсо, тыянактарыңыздар болсо комментарийге сөзсүз түрдө эринбей жазууну унутпаңыздар. Бул башкалар үчүн маалымат болуп калса жакшы эле болот деп ойлойм. Айтайын дегеним, өзүңүздөрдүн ушул оорулар тууралуу жана айыкканыңыздар тууралуу маалыматтар болсо комментарийге сөзсүз жазып коюңуздар. Анан акырында номериңиздерди дагы жазып коюшту унутпаңыздар. Эгерде чындап эле айыгып кеткен болсоңуздар, балким бул кайсы бир адам үчүн керек болуп калса керек. Анан дагы акырында кошумча айтаарым, негизи сиз ушул кайсы бир адамдын көйгөйүн чечип берсеңиз, жараткан сиздин көйгөйүңүздү чечип берет деген нерсе бар да. Ошон үчүн көбүрөөк жакшылык кылган аракет кылайлы, адамдарды кубантайлы, кыйналып жүргөндөргө жардам берели. Сөзсүз эле акча менен эмес, камкордук менен. Адамды угуш деле кыйын болуп калды бүгүнкү күндө. Жок дегенде ушул сизге ичиндегисин айтып жаткан адамды угуп койсоңуз дагы жакшы болот. Анан ушулар эле болду. Ушул акырына чейин көргөнүңүздөргө рахмат.